Биздин күйүк бөлүмүндө түрлүү күйүп келишет да. Сууга деле күйүшөт, майга күйүшөт, отко, электричествого күйүшөт. Анан мондай плиткаларга күйүшөт, мештерге, котелдор жарылат. Азыр акыркы убактарда аябай суук түшүп, көпчүлүк эркектер, чоң кишилер именно ошо котел тоңуп калганда, ошо тоңгонго карабай эле отту жага беришет, ошо күйүп келишет. Ал котел жарылат, бир чети күйүк менен да күйүшөт, ысык суу менен күйүшөт, бир чети бууга деле күйүшөт да. Разморозился котел, не котел, а это, скорее всего, расширительный бачок, замерзла вода. И это самое, перестал работать трехфазка почему-то. 3 фазалуу электр казаным бар болчу. Муз тоңуп калганын байкабай эле отун салып жиберген экенмин. Казан атылып, моминтип ооруканада жатып калдым. Азыркы акыбалымды эч кимге каалабайм. Силерге айтарым, от жагарда баарын текшерип, андан кийин жаккыла. Не советую делать. Прежде чем что-то, надо все проверить. Надо, чтобы расширительный котел был чист, вода поступала. Бизде бирок азыр көпчүлүк кичке балдар күйүшөт. Эң мындай статистиканы алып көрсөк, 6 айдан баштап жаңы кыймыл аракеттери пайда болгон балдар, анан 1 жаш, 1 ай, 1 жаш 2 ай, 3 жашка чейин кичке балдар көп күйөт. Дагы бир айтучу нерсе, эми бизде жаш баягы турмушка чыккан жаш кыздар көбөйдү, аябай эле көбөйдү. 16 жашында да чыгышат, 17-18 жашында өздөрү дагы чоңой электер да, психологически булар быша элек да. Анан турмушка чыгып эле балалуу болуп калышат. Өздөрү бала болуп жүрсө деле, уже кичке балалуу болуп калгандан кийин булар даже билишпейт. Кандай караш керек, эмне кылыш керек, ошону деле түшүнбөй эле ушундай жаш кыздар тоже көп күйүзүп коюшат да балдарын да. Биринчи даражадагы күйүк көп мындай жара пайда болбойт, ыйлакчалар пайда болбойт, жөн дененин, то есть теринин кызарышы да. Биринчи даражадагы көп эле киши күйөт, баягы көлгө барып, күнгө баягы күйүп келебиз го. Ошо биринчи даражадагы күйүктү ошентип коет. Биз шаарда эле жашайбыз, ушу балам эпилепсия менен ооруйт. Ушул приступ кармаганда ушу казандын жанына барып, жанында эч ким жок болгон экен, ошо чоң кайнап жаткан казанга малынып калган да. Ошондо 18% күйдү дешкен да врачтар. Бирок азыр Кудайга шүгүр, биринчи операция өттү. Бүгүн уже экинчиси болот, пересадка кожа. Буюрса жакшы. Ошон үчүн ошо оорулуу, талмасы бар балдарды ошо жалгыз калтырбаш керек да негизичи. Экинчи даражадагы күйүк уже ыйлакчалар пайда болот. Бирок экинчи даражадагы күйүктөр базальный эмеси катмары күйбөйт да. И баягы көп болсо где-то 12 күн ичинде ал баягы териси айыга баштайт да. Үчүнчү даражадагы күйүк, ал жакта мындай базальный мембранасы жок болуп калат и кожаны операция менен эле восстановление болбосо тырыктар пайда болуп калат да. Жумуш малында траншея жерди казып атканымда жерден случайно там 10 000 вольттук кабель чыгып, кабелди уруп, кабель жарылып кетти. Ошо кабелдин дугасынан күйүп калдым. Уже экинчи ай болуп атат больницада жатканыма. 80% күйгөм.
үчүнчү Б степендер. Элдин арасында мындай бир эме бар да, ток урганда денесинен чыкпай ошо денесинде жүрө берет дегенчи. Ток урганда бул даже 1 секунд эмес, бул даже секундага жетпей чыгып кетет да денесинен. Ток эч качан кишинин ичинен циркуляция болуп эле жүрө бербейт да. Вот, ошон үчүн багы ал ток ургандан кийин жерге көмгөн уже эмеси жок болуп калат да, мааниси жок болуп калат да. Биринчи ток урулгандар жаныбыздан тааныш болот, тааныш эмес киши ток урулган болсо эң биринчи жанына барабыз. Эң биринчиден андай учурларга барып калсак өзүбүздүн коопсуздугубузду ойлош керекпиз. Ошон үчүн розеткадан провод чыгып атабы, же колу проводко тийип турабы, ошону байкап, предохранительден болсо өчүргөнгө аракет кылыш керек, өзүнүн коопсуздугун карап. Андан кийин жанына бардың. Баргандан кийин байкайбыз, эсиндеби, эс учунда эмеспи. Эс учунда эмесин, дем алышын, дем алганы, жүрөгүн соккону пульсу менен байкайбыз. Бардык эсинде жок, жооп бербей атса суроолорго дем алып атканын тыңшайбыз, жүрөгүн тыңшайбыз, анан пульсун текшеребиз. Ушу үчөө тең жок болуп калса, эс учунда жок болгон болсо, жасалма дем алдырууну жасайбыз. Жасалма дем алдырууну баштардан эң алдында оозун ачып көрөбүз. Оозунда шилекей жокпу, бирдеме какап аткан жокпу? Какап карагандан кийин оозун тазалап алабыз. Андан кийин таза платочканы алып өзүбүздүн коопсуздугубузду ойлойбуз. Андан кийин төш сөөгүнүн ортоңку сөбө сөөгүнүн ортоңку бөлүгүнө алаканыбызды коюп, чыканагыбыз менен иштебей, ийнебиз менен 3 сантиметрге ылдый басабыз, компрессия деп коет. Компрессия басабыз. Андан кийин 30 басып бүткөндөн кийин дагы 2 жыл вдох беребиз. Андан дагы 30 компрессия беребиз. Медициналык тез жардам келмейинче. Ошо менен медициналык тез жардам келгичекти дем алган жүрөгүн сокконун камсыз кылып турабыз. Жаш балдар болгон болсо эң биринчи барабыз. Ушунда коопсуздугун көргөндөн кийин эле аларды кысып аткан кийимдер болсо алардыкын бошотобуз. Чоңдордун жазалма дем алдыруусу менен кичинекей жазалмалардын дем алдыруусу, жаш балдар дем алдырып атканда 5 жолу оозуна вдох беребиз. Бергенден кийин 30 жол компрессия. Жазалма дем алдыруусунун айырмасы чоңдордукун эң биринчи жүрөгүнөн баштайбыз, анткени жүрөктөрүнүн биринчи остановка жүрөгү токтоп калышы мүмкүн. Жаш балдардыкы болсо көбүнчө учурда дем алуусунан токтойт. Экөөнүн айырмасы эле кичинекей балдарды башында баштап атканда 5 жол дем алдырабыз, андан компрессияга өтөбүз. Чоңдордукы болсо биринчи компрессиядан баштайбыз, андан кийин 2 жолу дем беребиз. Көп учурларда болсо ушундай токко тартылган учурларда көбүнчө учурларда кээ сууга, кээ жерге көмүп, же болбосо батка шыбап салган учурлар болот. Андайлар туура эмес. Эң жаман, эң мындай ден соолукка коопсуздук нерсе бул ушу тиш пастаны сүйкөгөн, кээ бирөө баягы помидордун согун куюп берет экен, кээ бирде картошка басат экен. Алар эч качан ысыкты алып чыкпайт. Ысыкты алып чыганы только муздак суу керек да. Могу мектепте деле окуп атканда бизге сабак бергенде, это фундаментальный законы физики болчу да. Энергия каяка кетет, суук жака кетет, энергия жок жака кетет да. То есть энергия идет в сторону меньше энергии деп коет. Ошон үчүн только муздак сууга и жөн эле кээ бирөө муздак сууга салып эле алып чыгат го, алды эле тура эмес.
көп жок дегенде эң аз 10 мүнөт кармаш керек да. Тырык качан калат? Тырык терең күйгөндө калышат да. Анан терең күйгөндөн кийин тери өзүнүн калыбына келе албайт. Бул жакта пересадка кожи керек болот. Кээ бирөө пересадка кожи кылбай эле үйдөн дарылап өтө чоң мондай площадь күйбөсө үйдөн дарылап эле ар кайсы эмелерди колдонсо терең күйүк ар дайым тырыкка алып келет. Терең күйбөгөн күйүктөр тырыкка алып келбейт да, ушундай да. Анан казы майы же башка майлар терең күйүктү эч качан тырык калтырбай дарыланбайт да. Жеңил күйгөндөргө ооба колдонобуз, биз деле колдонобуз, бирок жарасы айыккандан кийин. Жарасы айык электе алар колдонулбайт. Жарасы барда маздар колдонот, атайын таза, стерильный тубаларда антисептик же антибиотик бар маздар колдонот. Анан жара уже айыккандан кийин ал кургабаш керек да. Айыккан жара эч качан кургабаш керек. Ал дайыма майланып туруш керек да. Ошон үчүн биз уже жарасы жок болуп калганда айтабыз, майлап тургула, жөн эле майлабай, акырын массажный движение жасап, и бизде күйгөндөн кийин биз айтабыз, бизге келип тургула, жоголуп кетпегиле. Биз ошо баягы балдарды же чоң кишилерди, же аялдарды наблюдение кылып турушубуз керек да. Ассаламу алейкум. Вот попал сюда в ожоговый центр по своей же ошибке. Хотел топить печку, но она оказалась замерзшей. Үйдү жылытайын деп эле от жагууну баштаган, бирок тогуп калган экен. Ысыктан басым көтөрүлүп кетип, меш жарылып кетти. Качканга жетишпей калдым. 3-баскычтагы күйүк деп айтышты дарыгерлер. Мен өзүңөр от жагууда күмөн болсоңор, адистерди чакырып, андан кийин жаккыла деп айтар элем. Ну, вам совет даю. Если вы видите, что с печкой что-то не так, берите ноги и убегайте оттуда. Күйүк деген бул кырсык деп коет да. Анан бирок монтип жөн эле кайдыгер карап, күйүк болбойт да. Баягы орустар айткандай айтышат го, макал бар го, береженного Бог бережет. Киши өзү сактанып жүрсө, Кудай деле сактайт. Анан мени Кудай сактайт деп эле эмне кылса ошо болбойт андай. Бизде кичке балдар кандай күйүп атышат? Баягы чайникти, казандардын баарын жерге коюшат, плитка жерде, розеткалары иштебеген розетка болсо деле колдонуп жүрө беришет, оголенный провод болсо деле колдонуп жүрө беришет. Кичке үйдө бир деле кичке бала болсо бүттү. Это уже бүт ошо кичке баланы коопсуздугун ошо ата-энеси караш керек, чоң ата, чоң энеси караш керек. Ошонун баардыгы балдар күйгөн, это 100% атасы, энеси жооп берген күнөө болуп калат да бул. Розеткалар мындай оголенный эмес, заземленный болуш керек, проводдор оголенный болбош керек, жерге эчтеке койбош керек, кичине бала жетпеген кичине өйдөрөк коюш керек. Кээ бирде тефальды, азыр тефаль эмес, электр чайниктер көп колдонот, столдун үстүнө коет же подоконник коет, ошондорун ылдый монтип түшүрүп коюшат. Аны монтип тартат дагы үстүнө жаба төгүлөт. Бизде салтыбыз деле киши өлүү, той болобу, борсок, борсокту аябай жасайбыз, тим эле кайнак май, титан турат. Кичке балдар ошо казанды айланып чуркап жүрүшөт. Ошо чоң кишилер ошону деле ойлош керек да, кой азыр чуркап барып казанын ичине кирип кетсе эмне болот деп, ошо коопсуздугун баардыгын ойлош керек да. Мондай чоң жерлерге, киши көп чогулган жерлерге кичке балдарды үйгө эле калтырыш керек, ушундай да. Же тойлорго барып алышат кичке балдар менен, ысык чай куюшат. Алар кичке балдардын колдору кандай, туурабы? Бүт карашат, билишпейт эчтекени. Кичке балдар кичине эси кире баштагандан кийин, 1,5 жаштан кийин бала кичине бирдекени түшүнүп калат да, оорутат, эметет. Кичине ошо чайникти эметип, кичине үйрөтүш керек да, ысык, өф деп. Балага ошонун баардыгын ата-эне үйрөтүш керек. Биринчи кезекте энеси үйрөтүш керек ошонун баардыгын. И 100% ошого энеси жооп берет. Атасы көп болсо балдар менен отурбайт да. Эси атасы балдар менен отурса, ал чоң киши тура, ал айтып бериш керек. Азыр көпчүлүк деле аялдар иштеп, эркектер үйдө отурушпайбы? Жок дегенде ошо атасы айтып бериш керек, туурабы? Жаштарга, ошо апаларга, энелерге баары ошо балдарга сак болсун. Айрыкча ошол чайниктен, термостан
кайнап жаткан ушу жан куюп келген ысык тамактан абайлаш керек да. Бала деген аябай баягы кырсык айт болуп өтөт, бала деген тартып жибериши мүмкүн. Ошон үчүн абайлап ушул энелер аябай сак болууга да, балаларга кандай болсо дагычы сак болуп, ушу балдарга баш көз болуп, бечат болуп туруш керек да. Мындайча айткандачы аябай чоң бала болсо деле, мисалы үчүн ушул оорусу барга баары бир энелер карап жүрүш керек да, жанындачы жалгыз таштабаш керек. Кичинекей бала эле эмес, ошо чоң бала болсо деле ошо аябай этияттык менен баланы карап жанында жалгыз таштабаш керек. Бизде бир 4 айлык бала азыр жатат. Ысык батареялар экен, паровой эле экен. Томолонуп атып, эми 4-төн 5 айга карап калыптыр. Томолонуп атып, батареяга жабышып калыптыр. Энеси окат кылып эле жүрө бериптир. Эми кол батарея аябай ысык болгонун көрүп, кичине же момдай перегородка коюп, же бирдеке тоссо, же төшөк тишип койсо деле бала аяка барып жармашмак эмес да, туурабы? То есть кичикей балдар күйгөн бүт 100% бул ата эне күнөөлүү да. Чоң кишилер бизге тоже күйөт да, баягы арак ичип алышат, темеки тартышат. Көпчүлүк эркек кишилер же производство болот, например, ток менен урунушат, же баягы сварка малында бирдекеси жарылат. Анан бизде дагы кой союдун баардыгын башын эмелерин баардыгын паяльный лампа менен колдонушат. Паяльный лампа тоже опасный болуп атпайбы? Мына паяльный лампа менен тоже күйүп жатышат эркектер. Ошо эркектердики в основном ошо да. Котел жарылат, токко урунушат жумуштан же үйдөн. Же паяльный лампага эметчи, же арак ичип алып, пиво ичип алып, темеки тартып уктап калышат. Азыр дагы чоң бир проблема бар да, сотовый телефон деген проблема чыкты. Сотовый телефон деген кантип күйгүзүшөт. Эртеден кечке ошо баласын жакшы караганын ордуна соткадан Instagram болобу, WhatsApp болобу, ошоктан чыгышпайт, карашат, баласы тиякта эмне кылып аткан иши жок. Ошондон да көп күйүп атышпайбы. Андан баласын күйгүзүп алып, бияка түшкөндө капельница коюп атканда баланын колун кармаганын ордуна тоже соткадан баштары чыкпайт. Сотканы эле карап атышат, капельница жүрүп атат, баласы колу менен нары бери эметет, кайра эметишет, кыздар кайра капельница коюшат. Ошону бияктан деле коюшпайт да. Анан уже айлабыз кетип айтабыз, давай кайненеңди чыкыр, же жолдошуңду чыкыр дейбиз дагы, айтып беребиз дагы, анан тигилер урушпаса биздин сөз өтпөй калды да буларга. Ошон шалакылык да, бизде бала күйгөн, күйдүбү уже тоже шалакылык, бияктан тоже продолжается да. Негизи могу күйүк бул социальная проблема деп коет да. Канчалык коом социальный баягы канчалык жакшы болсо ошончо күйүк аз болот да. Бизде түз эле пропорция да. Канчалык коомдо эли аябай начар жашай баштаганда күйүк да көбөйөт да. Поэтому могу күйүктү именно социальная проблема деп коет да. Кичке балдарды кандай чоң апаларына ташташат, тайнелерине ташташат. Алар уже кыймыл аракеттери деле кичине баягы өздөрүнүн жашына жараша болот да. Анан өздөрү иштешет, чет мамлекеттерге кетишет, Россияга кетишет. Анан кээ бирде даже жаңы эле төрөп эле тайнелерине же чоң апаларына калтырып кеткен да убакыттар ушундай эмелер көп болчу бизде. Азыр кичине азайды. Бирок ошо кээ бирде балдарды баягы өздөрүнө эле калтырып эле 3 жашар бала 1 жашар баланы караган мезгилдер болуп калат. Сыртынан култап кетип калышат. Ушундай нерселер бар.